Автор Аида Егембердиева. Жүрөк күүсү. Сызылтып дикен сайгандай, сыздоонун түрү ар кандай. Сыныгы бүткөн дененин ичинде мандем калгандай. Жалкы бир десең сыңардай, жакынын күткөн улардай. Дендеги жүрөк дегеле, жалгызбы десең жар издеп, туйлайт бир тынчып тура албай. Көтөрө турган табың жок, көңүлүң назик өтө эле, аман бол асыл адам деп, дендеги албут толкундар деңизге барып кулаардай. Кайсы бир күнүң термелген, бакыты болуп мезгилдин, көңүлгө түшүп көп жарык көксөөсү болдуң сен кимдин? Шаттыгы жанган дүйнөңдү аярлап жанга билдирбей, жалгыздап бакыт көтөргөн жашоонун жөнүн ким билген? Түгөнбөс узак термедей, узактап чертип күйүңдү, огулган кебиң тыншаган, умтулган бүрөң аздиктеп умтула эңсейт сүйүүңдү. Жылуу сөз мүмкүн аян кыз, ооз менен айтып койгонго, бирөөгө эч ким эч убак өмүрү менен коробойт. Жалдырап үндөп албасаң, жалгызга бакыт жолобойт. Отуздан оогон куракпы, караны акты тактаган, кезекен кези агылган, делпилдеп кетчү маалында демиңди ичке сактаган. Жаралган тилди тыят ким? Чырылдак ойлор түгөнбөйт. Чыдамы бүтүп калгандыр, бүтпөйбү ырын окуп деп, бүшүркөп турган жандардын. Окуган Канышаев.